Атандашын болгон күч аракет менен жугууга аракет кылып жаткан бул кичинекей балбандар 9-10 жашта гана. Алар мындай өз күчтөрүн сынаш үчүн Мелдеш килемине биринчи жолу чыгышууда. Биринчи класстан баштап машыгам. Орундарда болсо экинчи орун, биринчи орундарда алып жүрөм. Окуучулар арасындагы грек-рим күрөшү боюнча облустук бул турнир 21 март Нооруз майрамына карата уюштурулган. Кочкор жана Жумгалды эске албаганда калган бардык райондордон 15 команда келишкен. Турнирге катышкан окуучулардын саны 200дөн ашты. Бул мелдештер негизи максаты ошо биздин жаш муун балдарыбызды, окуучуларыбызды спортко тартуу, ден соолуктарына чыңдоого кам көрүү. Анан ушу дагы бир максаты спортко болгон кызыгууларын арттыруу менен келечектеги мына республикалык мелдештер болот, ошо мелдештерге курама команданын топтоо. Спорттук иш-чара Нарын районуна караштуу Дөбөлү айыл аймагында өткөрүлүп, иш-чараны уюштурууга айыл өкмөт демөөрчүлүк кылган. Дене тарбия мугалимдердин сунушу менен биргеликте сунуш болгон, өткөрөлү деп пландаганбыз. Ошону өткөзүп атабыз бүгүнкү күндө. Келип баягы бүгүнкү күндө жалпы 221 окуучу келип катышып атат турнирге. 30га жакын тренерлер жалпысынан тамак ашын жана башкасын ушул демөөрчү болуп колдоп көрсөтүп атабыз. Машыктыруучулардын айтымында акыркы 10 жыл аралыгында спорттун бул түрүнө кызыккан балдар көп. Ошого жараша ийгиликтер дагы жаман эмес. Анан бул күрөшкө балдар кызыгып атат. Мына 10 жылдан бери неметкенде биздин балдар дүйнөнүн чемпионатына барып катышып келген балдарыбыз бар. Азияның чемпионатына экинчи орун алып келген балдарыбыз бар. Ушул айылдан түз барып. Анан 15 айылда филиалыбыз бар, өзүбүздүн. Күч атасын тааныбайт. 13 категориядагы салмак боюнча күрөшүп жаткан балдардын бири жеңишке жетип, сүйүнүүчү койнуна батпай жатса, бири утулганына капа. 33 килограммдан 3-чү орунду алдым. Мен толкундан атам 3-чү орунду алганыма. Областойдон бул 3-чү жолку медалим. Республикаларга баргам, бирок алардан орун ала албай калгам. Бирок азыр өзүм айылында 3-чү орунду алганыма сыймыктанам. 30 килограмм салмагында биринчи орунду алдым. Ушул биринчи орунду алган үчүн апам атам сүйүнөт деп ойлоп атам. Ошо биринчи жолу медаль алып сүйүнүп атам. Ошо толкунданып ошо медаль алганда күрөшүп атканда ошо агайларга ыраазымын. Бул биринчи ийгилигим. Мен үчүн беттеш кыйын эле болду. Биринчи чыгып атканыма, ашыкканыма 1 ай болду. Мелдештин соңу менен жеңүүчүлөргө медальдар тапшырылып, машыктыруучуларга ыраазычылыктар айтылды. Гулера Туратбекова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын шаары, өлкөдөми.